Алото 2-ден жакшы сатылуучу үй чыкты туугандар. Жакшы жери природный газ бар экен. Мынакей бул короосунун көрүнүшү. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жана бул видеону жоготуп албайын десеңиздер, лайктан басып сакталыңыздар. Эсин номер видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Инстаграмдан көрүп аткандар болсо описанияда жазылып турат. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Алото 2, Ак Кыя көчөсү 33-даректе жайгашкан. Ал жака баруу үчүн сиздер туугандар мынакей 42 автобус 220-148 маршруткалардын конечныйден Алото жана Западный көчөгө кесилишинен бир аз эле түндүктү карай жүрөсүздөр. Ак Кыя көчөгө жеткенде оң тарапка бурсаңыздар, Ак Кыя көчө 33-даректе сатылуучу үй жайгашкан туугандар. Анан мына ушул бул тараптан маршруткалар менен шаардын бурч-бурчуна бара аласыздар. Анан ылдый тараптан Фрунзе көчө менен деле туугандар дагы маршрутка автобустары жүрөт экен. Бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы дарек Алото 2, Ак Кыя көчөсү 33-даректе жайгашкан. Яндекс Жетвагистен деле карап көрсөңүздөр болот. Жалпысынан жер аянты 5 соток чыгыш чегара бул жерден. Батыш чегарасы мына бул гараж бүткөн жерге чейин. Природный газ бар экен, электр энергиясы бар, суусу бар. Сиздер жана айткандай бул жактан дагы маршрутка автобустун конечный менен кирсеңиздер деле болот. Бул жактан Карсакова көчө менен кирсеңиздер деле болот. Балдар мектепке, Алотонун мектебине жана ал жакта бул тараптагы кийинки мектепке дагы бара алат туугандар, Новополовка мектебине. Жолдор кенен мынакей көрүп турасыздар, прожекторлор дагы орнотулуптур жолдорго туугандар. Андан ары калитка менен кирсек, сатылуучу үйдүн короосу. Жана айткандай жалпысынан жердин аянты 5 соток документтер боюнча бардык документтери бар экен. Анан үй сырткан утеплять этилген. Үй боюнча эсе узун туурасы 12,5 8,5. Бул жагында навес, ылдый тарабына чоокана кылып коесуздарбы? Ылдый тарабы жаш болгон азыркы учурда. Бул жагында гараж туугандар. Сырттан да мына ички тараптан да бул эшик менен кирсеңиздер болот. Алды тарабы дагы мындай чоң навес жана ылдый тарабы брусчатка менен жасалган. Үй 12,5 8,5 стенасы саман кирпич туугандар. Так, документтер боюнча айттык. Бул жагында болсо мына бош жери. Жер жемишеге истеби жада кошумча курулуш кыласыздарбы? Чегараларынан байкалып эле турат туугандар. Азыр бул жактарын дагы көргөзөм сиздерге, биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул мынакей үйдүн негизги кирүүчү эшиги. Киргенде ушундай бир бөлмө туугандар, мынакей полдор жайгаштан болгон пол экен. Батыш тарабынан чоң терезеси. Анан бул тараптан душ, отопление котелуна кирип кете аласыздар. Анан бул жагын да айланып көрсөңүздөр болот. Сиздерге бул жактан биринчи көргөзүп баштайын. Отопление, отопление. Газ менен жылыткан котел, үйдө жылытат, газовый котел туугандар. Андан ары тез кирсек, бул жакта бир бөлмөсү. Мынакей полдор жайгаштан болгон бул жакта зал. Залдын көрүнүшү. Жагында детский спальня туугандар, мынакей чыгыш тарабынан терезеси. Спальня бөлмө, мындай детский кроваттар менен экен. Бул жакта тамактануучу бөлмө жана тамак пышырган жери кухнясы туугандар. Газовый котел деле мына ушул жерде орнотулуптур. Раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Бул тарабынан терезе орнотулган жана душка деле мына ушул жерден өтүп кете аласыз туугандар. Кийин кайра сатылуучу үйдүн короосунда туугандар, мынакей бул жакта жаш бактары, ушунча бош жери. Кошумча курулуш кыласыздарбы, жер жемишеге эстерби? Жана мына черешня, өрүк, вишня бактар бар экен. Чегарда көрүп турасыздар, байкалып эле турат. Так, анан үйдүн ары жактагы кошуна болгон ортолукта дагы кенен аралык бар экен туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Баасы болсо бул үйдүн $58,000 сурап атыптыр. Анын дагы сүйлөшүү болот. Эсин номери 0509 19 09 97. 0509 19 09 97. Лайктан басыңыздар жана ушундай үй изделген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.